Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? Кепетесин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес, агай. Кудай буйруса көзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал. Бүгүн биз сиздерге Бердикожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды сунуштайбыз. Дуаланган келин 6-бөлүм. Өткөнкү чыгарылышта Равшан Аидан ала качып келгенде ага уйку дарысын берген күндөрүн эстейт. Андан соң жалгыз гана Аида менен Равшан үйдө калгандыктан алар уйкулары канганча уктап, эми турайын деп жатканда кайненеси айылдан келип калган болчу. Ал короонун алды тазаланбаганын көрүп, айкырып, кыйкырып, катуу сөздөр менен урушкан. Равшан Аидага болуша калса, сага биздин керегибиз жок деп ыйламсыраганга да үлгүргөн болчу. Ошол кезде Аида мурунку тартынбаган мүнөзүнө кайтып келип, жакпаса мени кетиргиле деген. Муну көргөн Айымкан бакшы аялдын 2-3 ай урушпагыла деген сөзүн эстеп, сыйкыры жанып кетпедиби деген ойдо чыныны көрүүгө шашып кирип кеткен. Бүгүн ушул жерден баяндайбыз. Алгач кайрадан эле Равшандын Айдан ала качып келгендеги окуясы сүрөттөлөт. Түнү менен жол жүргөн 06 маркасындагы ак жигули түн бир окумдан оокатка кирип келди. Айдоочудан башка салондун ичиндеги 4 шалакта уктап калышып, ноокатка кантип жетишкендерин билбей калышты. Равшандардын айылына чейин дагы 1 сааттык жол бар эле. Артта олтурган балдардын бири айдоочуга кайрылып, "Унан токтотчу. Чылын чейип бошонуп алалы" деп жиберди. Айдоочу машинанын жүрүшүн акырындатып барып, жолдун жээгине токтотту. Машинадан 4 бала түшүп, тамеки чеккенче өздөрүнчө план түзүп жатышты. "Айдан үйгө жеткенде эле ойготолу. Антпесе кокус чыр салса эмне кылабыз?" деп айдоочу айтканын Равшан туура көргөн жок. "Азыр ойготобуз да машина жүрүп баратканда айтабыз. Себеби биз айылга кирип барганча каршылык көрсөтөт. Анан жошуп калганда айылга кирип барабыз." Төртөө ары талашып, бери талашып акыры Равшандын сунушуна макул болушту. Уна ордунан жылганда Аиданы сен ойгот, мен ойгот болуп жатып, акыры эки четте олтурган 2 бала Аиданы ойгото башташты. Дарынын күчү али тарай элекпи? Жулкулдатып жатып арам ойготушту. Аида уйкудан ойгонгону менен эч нерсе түшүнгөн жок. Эсине келе албай, кимдер менен экенин, кайда бара жатканын, эмне жумуштап унада олтурганын бир топко дейре туюнбай олтурду. Бир жагынан уйкусу канбагандыктанбы, жанындагы балдардын сүйлөгөн сөздөрү да түшүнүксүз болуп, кайрадан көзүн жумуп, уйкуга жетеленип баратканында эки жагында олтурган 2 бала дагы жулкулдатты. "Айда ойгонсоң, биз сени алып качып баратабыз. Үйгө да жакындап калдык. Сүйлөшүп алалычы" дегенде гана Аида көзүн ачып, оңдонуп олтурду дагы. "Эмне деп эле жатасыңар? Деги биз кайда бара жатабыз? Силер кимсиңер?" деп өктө мунчукту. Алдыңкы олтургучта ары карап олтурган Равшанды тааныган дагы жок. "Силерге эмне болду? Эмне жооп бербейсиңер? Мени сыйыңар менен кайда алып келсиңер? Ошол жака кайра жеткизип койгула." Берки балдардын сүйлөөсүнө көз жеткен айдоочу бала өзү сөз баштады. "Айда сен ушунчалык да уйкучу болосуңбу? Эч эле уйкута албай коюп, акыры биз менен конокко барып келсин деп сени кошо алып келе бердик" деп тамашага чалып сүйлөдү. Анда Аида: "Байкелер, тамашаңарды токтоткула. Мени кайра жеткирип койгула. Деги силердин оюңар эмне? Ачыгын айткылачы. Мени агайым издеп калат. Берке кыздар кайда?" деп ошондо гана кечинде кафеде олтурганын эстеди. Берки 3 бала дали талкан суунуп алышкан суун чыкпай олтуруп баратканына айдоочунун гыжыры келип кетти. Бир чети эртерээк айтпаса, айылга да жакындап барып калышты. Дали өзүнүн шар мүнөзүнөн салып, ал Аидага балп эткизе айтып салды. "Айда, чын айтканда биз сени алып качып баратабыз. Эми бизди уяткыла көрбө. Сен деле убактың келди да, турмушка чыгышың керек." "Кимге алып качып бара жатасыңар? Токтот! Токтот дейм унаңды! Мен силерден күйөөгө тийиштүү сураган жокмун." Андан соң шофер үнүн акырын гана чыгарып: "Айда, эстүү эле кыз көрүнүң эле. Анча катуу кетпесең, биз айтып аягына чыга электе сөздү бөлбөй турсаң эми." "Мал катпай айтпайсыңарбы? Мени эмне максат менен алып баратасыңар? Ала качабыз деген оюңарга да келбесин. Мен айтканымды аткарып көнгөнмүн. Бекер эле убара болосуңар. Деги айткылачы.
силердин оюңар эмне? Аидадан мындай сөз угабыз деп ойлошкон эмес. Орус мүнөзүнө салып, ачык айткан сөздөрү балдардын чындап ишин алып койду. Равшан такыр эле унчукпай айдоочунун жанында алдыны карап баратты. Аидан эми мынтип алып барган күнү дагы олтурарына көзү жетпей, ичинен өзүнчө өкүнүп алды. Кап бекерлик кылган экенмин. Эми отурбай атам апамдарды дагы убара кылат. Мындай шар курч мүнөзү менен олтуруп калган күндө да апам экөө тил табышып кетти алабы? Берки эле өзүбүздүн оштук бактыгүлдү алсам болмок экен. Эми бул биздин салтка да көнбөй ит кылат го. Эми эмне кылсам? Машинаны кайра артка айдатып, эч ким туюп биле электе жеткирип салсамбы? Анда эле Аида менен чогуу кандар эмне дейт? Ушунча акча коротуп, үйдү күттүрүп коюп, машинаны кайра артка айдаткан дагы болбойт. Эмне болсо ошо болсун. Эр жигит жолдон кайра артка кайтчу эмес. Барганда көрөбүз да. Деп ойлоп, артына бурула карап, мындай деди. Аида, мен сени алып качып баратам. Баягы өзүң айтчудай менин аялым болосуң. Эмне? Сен эмнеде эле тантырап жатасың? Токтот унааны. Деп Аида айдоочуга асылып чаңырып жиберди. Аиданын эки жагындагы эки бала кармап калбаганында шофер рулга ээ боло албай, натыйжада унаа жолдун жигине чыгып кетмеге бышык болчу. Келмелери оозунан ыргып, айдоочу эле эмес, берки үч баланын да өңдөрү боп-боз болуп кубарып кетти. Жан деген кандай таттуу. Айдоочу өзүн өзү кармана албай, сөгүнүп да жиберди. Бул учурда унаа жыгылмактан ала салып кетсе дагы, Аидага баары бир эле. Оюнун баары 4 баланын колунан бошонуп кетүүдө болду. Же болсо да кайра ошончо жолду басып өтүүгө даяр эле. Бирок калбан суандай болгон 4 бала оңой менен кое берерине ишене албай, болгон аракети текке кетээрин билип турса дагы, күчүнүн бардыгынча кутулуп кетүү амалын жасап жатты. Айдоочу унааны жолдун четине чыгарып токтотту дагы, Аидага карап: "Сен эмне жинди кызсыңбы? Эмне жашооңон түңүлдүңбү? Сен жашаган келбесе, биздин жашагыбыз келет. Аз жерден эле калдык. Дагы жакшы акырын баратканбыз. Эгер машинаны катуураак айдап бараткан болсом, анда эмгичек баарыбыз тиги дүйнөгө кетмекпиз. Тоо кылдым айтканыма. Кудай сактады жакшы." Мага баары бир. Дагы айтам силерге, бекер эле ора болуп жатасыңар. Андан көрө мени кайра жеткирип койгула. Жеткирбесеңер, өзүңөр эле элге уят болосуңар. Кой эми Аида, кепке келели, сүйлөшөлү. Деп Равшан ооз ачып, сүйлөп баштаганда эле Аида оозун жапты. Кел сен сүйлөчү. Мен сага эмне дедим эле? Мен баары бир сага аял болбоймун. Олтурбаймын. Тийбейм дагы. Сөздөрүмдү угуп жатасыңбы? Менин сүйлөшкөн жигитим бар экенин билесиң го сен. Эгер болот ушул шумдууңду укса, ишиңдин бүткөнү ошол. Кээздей гана тепкилеп, териңди тескери сыйрышы бышык. Андан да эл журтка шерменде болосуң. Эмне кылсаңар дагы, баары бир олтурбаймын. Равшан айтайын деген сөзүн оозун таптап барып айта албай калды. Жолдошторунун алдында сынып кызара түштү. Андан кийин маанилүү деле сөз болгон жок. Бир убакта Равшан кайратын жыйдыбы, айдоочуга карап: "Айда машинаны, барганда көрөбүз. Ушунча келип кайра артка кетмек белек", деп жиберди. Айдоочу унаны от алдырганда Аида бошонмокко ордунан катуу оптулду эле, эки жагында эки бала күч менен ороп кармап калышты. Аида болгон күчү менен: "Тезден унааны артка айдагыла", деп жулкуна кыйкырып алды. Бирок айдоочу анын айткан сөзүнө көңүл буруп да койбой, унаасын алдыга алдамай деп жөнөдү. Эми ушул жерден Айымкан дубаланган чынага кирип кеткендеги окуя сүрөттөлө баштайт. Айымкан ички үйгө кирип кеткенде Аида үстүнөн оор жүктү алып салгансып жеңилдей түштү дагы эмне кыларын билбей туруп калды. Бирок эмнегеде жүрөгү опколжуп, кара көңүл болуп жатып эс алгысы келди. Бирок кайдан эс алсын? Ким ага эс алганга мүмкүнчүлүк бермегеле. Бир жумуш жасап алаксыйын деген ойдо колуна шыпыргын алып, эшиктин алдын шыпырайын деп даярданып алды дагы, кайра ал оюнан кайтып, эшиктин астында өсүп турган бакка жүлөнүп, ойго алаксып кетти. Чын эле, мен бул үйдө эмне кылып жүрөм? Мен бир кезде Равшанды көргүм келбей жүрбөдүм беле? Мен Болотко эмне деп сөз бердим эле? Эгер азыр Болот келсе, менин абалымды көрсө, кандай абалда калат болду экен? Азыр шаарга качып кетсем, Болот мени кечирет болду экен? Ушинтип эле тил угуп жүрө беремби? Эскини, кайдагы салтты кармаган буларга мен оюндагыдай келин боло албайм го. Равшанга ачыгын айтып эле шаарга кете берсемби? Деген ойлорду ойлоп, кабагы бүркөлүп туруп калды. Ошол убакта Айымкан терезеден бакка жөлөнүп турган келин Аиданы көрүп: "Кой. Барып көңүлүн көтөрүп койбосом болбойт. Бакшы кемпирдин дубасы жанып кетип чыр салса, анда эле иштин бүткөнү. Шаар көрүп калган кыздын колунан бардыгы келет.
Мен жакпасам балаңарга башка келинчек алып бергиле деп айтпадыбы? Улам эле балабызга аял алып бергидей бизде кайдагы шарт дейсиң? деп ойлоп сыртка чыгып, Аиданы эркелете үнүн жасап сүйлөдү. Айланайын Аида. Сага эмне болду? Эмне эле ойлонуп туруп калдың? Кайнене деген ушинтип анча-мынча урушуп коет. Биз деле убагында кайненебиздин тилин угуп, күйөөлөрүбүздөн токмок жегенбиз. Келин деген ушинтип эле турмуштун бардык шартына көнөт. Ага көп капа болбой айланайын. Мен дагы ачуу калтырып жибербедимби? деп Аидан бетинен өптү. Аида кайненесинин жылуу сөзүнө эрерке ыйлап жиберди. Менде эч кандай күнөө деле жок. Равшан эртең менен тургузбай койбодубу? Менин деги эле силерге деген жаман оюм жок. Болду эми. Көп ыйлай бербе. Андан көрө чай коюп, бизге чай берчи. Курсакта ачты. Бирөөнүн үйүнөн кененирээк дагы чай иче албайм. Кечинде эле келе берелик дедик эле. Жибербей коюшпадыбы? Бир күн конуп эле кетебиз деп Элмурат да бир жагынан мени урушуп койбодубу? Сен чай кайнатканча мен магазинге барып көк чай алып келейинчи. Ашказаным ооруп жатат. Күчтүү тамак ичсем эле сиңире албай. Ашказаным оору берген адаты бар. деп коурап дарбазадан сыртка чыкты. Аида кайненесинин жылуу мамилесинен кийин шаарга кетем деген оюн эстен чыгарып, шымалана самоорду алып чыгып, чай коймок үйгө кирди. Кайра чыкты эле ушул учурда корооду экөөнөн башка эч ким жоктугунан пайдаланып бутурлай басып, Равшананы колдон тарта бек кыса кучактап, бетинен өбүп: Аида, апамды кечирип койчу. Аз күн чыдасаң биз борборго кетебиз. Окуубуз эмне болду экен? Бүгүн атамдарга айтып, балким ушул жумада жолго чыгабыз. деп жалбара карады. Аңгыча Элмурат абышка сырттан кирип келип, келин уулунун кучакташып турганын көрүп, шаар артка бурулуп кайра сыртка жөнөдү. Аида менен Равшан Элмурат абышканын сыртка чыгып кеткенин гана көрүп калышты, кучакташып. Андан да Равшан өбүп аткан атабыз көрүп калды. Эми эмне кылабыз деп экөө тең эшикке чыга албай, ички үйдө уялып бир топко турушту. Сиздер бүгүн Бердикожо Бийназаровдун чыгармасынын негизинде даярдалган радио сериалды угалдыңыздар. Даярдаган Мерим Абдыкадырова, үн коштогондор Уулчу Абсаматова, Белек Колтаев, Клара Абдыкалыкова, Жибек Жаныбекова, Нурастан Бакытбеков, көркөмдөп жасалгалаган Белек Колтаев. Радио сериал. Кайда жүрөсүң? Тажадым. Сен менен өткөргөн күндөрүм капастагы чымчыктай эле болуп калды. Университет. Бул деген күнөө болот. Кайдан көрдүң эле? Кепетесин эле көрүнүп турбайбы? Азыр эмес агай. Кудай буйруса күзүндө үйлөнөбүз. Радио сериал. Радио сериал.